Тил биздин көргөн билгенибизди сүрөттөп эле тим болбойт. Ал биз жашап жаткан дүйнөнү жаратат. Кантип? Өмүр Алы деген кишини мисалга алалы. Анын паспортунда бизде боло жүргөндөй Умер Али деп жазылып калды дейли. Өмүрлүү болсун деген тилекте коюлган кишинин аты эми минтип тескери маанисин берип калды. Мындай бурмаланып, мааниси бузулуп жазылган аттар, аталыштар ушунчалык көп. Биз аларды байкамаксан болуп, бурмаланган тилибиз жараткан жашоону жашаганга көнүп деле калдык. Биздин баяныбыз орусташып, бурмаланып, келекей болуп калган кыргыз тили жаратып жаткан дүйнө тууралуу болот. Андыктан биз менен калып, баяныбызды аягына чейин көрүңүз. Кыргыз тилинин жакырланган негизги себеби 1941-жылы кыргыз тилин кириллик тамгасына өткөзүү менен бирге орус тилинин үстөмдүгүн орноткон жаңы жазуу эрежелеринин кириши болгон. Андан бери кыргыз тили өз алдынчалыктан калып, орус тилинин жетегиндеги которуп сүйлөнгөн жармаш тилге айланды. Касым Тыныстанов кыргыздар үчүн сабат алуу оңой болсун деп күрөшкөн. Ал кирилликке чейин кыргыз тилин 1928-жылы араб арабинин негизинде түзүлгөн чагатай жазуусунан латын алфавитине өткөзүп, чоң тажрыйба жыйнаган лидерге айланып калган. Көптөр биле бербейт, бирок Тыныстанов кыргыз тилин кириллик алфавитине өткөзүү, жаңы жазуу эрежелерин даярдоо иштерине дагы катышкан. Эми биз кыргыз тилине кайсы тил маданий жактан таасир тийгизди деген суроого келсек, бул маданий таасир тийгизген тил орус пролетарларынын тили. Кыргыз тили орус адаби тилинин таасири алдында лексикалык жактан гана байыбастан айрым грамматикалык формаларды да жакшыртканга жетишти. Өзгөчө сөздөрдүн синтаксистик структурасын жакшыртты. Бул жерде биз бир жагдайды эске алышыбыз зарыл. Орус тилиндеги сөздөрдү кандай алышыбыз керек? Орус тилинде кандай айтылса ошол бойдон алышыбыз керекпи? Же жазылгандай кабылдашыбыз зарылбы? Орус тилинин орфографиясы менен биздин тилибиздин орфографиясы айтылышы менен жазылышы боюнча айырмаланат. Мисалга, совет сөзүн алалы. Ал орус тилинде совет деп жазылат. Ал эми окулганда болсо совет деп окулат. Ошондой эле колкос сөзүн дагы алууга болот. Мындай жагдайларда биз жазылышына карап эмес, айтылышына карап алганыбыз туура болот. Эгерде биз жазылышын гана ала турган болсок, айтылышы менен жазылышынын ортосунда айырманы жаратабыз. Мындайды өз учурунда Энгельс дагы сындаган. Ал даярдаган долбоорду Тил институту катуу сынга алган. Азыркынын тили менен айтканда, Тыныстановду бузуку атап, 1938-жылы анын атылып кетишине шылтоо себептердин бири болгон. Тыныстановдун тилди куруу багытындагы жасаган иштеринин баары контрреволюциялык. Улутчул Туранчылар уюмунун программасын тымызын ишке ашыруу. Туранчылар кыргыз тилине кеңеш доорунда жаралган жаңы элементтердин киришине каршы турушкан. Кыргыз тилин башка тууган элдердин тилинен коргоо үчүн Арабаев, Байтурсунов сыяктуу эл душмандары 1925-жылга чейин жаңы латын арабинин негизинде түзүлгөн алфавитке каршы чыгып келишкен. Алар элдик билим берүүгө кирип алышып, кыргыз жазуусун латындаштырууну өз колдоруна алышкан. Кыргыз тилинин орфографиясына мурунку замандын калдыктарына байланган фонетикалык принциптерди киргизишкен. 1930-жылга чейин кыргыз тилине Ф, В, Х деген тамгалар киргизилген эмес. Натыйжада фронт сөзү фронт, химия сөзү химия, партия сөзү партия жана ошко болуп калган. Фрунзе деген сөздүн ордуна бурунзе, трактор сөзүн трактор деп жазышкан. Баардык жаңы тилдик элементтерге сингармонизм мыйзамын колдоно беришкен. Контрреволюциялык улутчулдардын кыргыз тилин өнүктүрүү жоболорун жашоо өзү четке какты. Улутчулдар тактикасын өзгөртүп, аткезчилик жана экижүздүүлүк жолуна түшкөн. Тыныстановдун институттагы ишинин баары так ушундай
эки жүздүүлүктүн айкын мисалы. Ал өзүнүн сөздөрүндө, басма сөздө тилди куруудагы кемчиликтердин бетин ачымыш болуп, чындыгында контрреволюциялык турандык иштерин астыртадан уланта берген. Ошону менен кыргыз тилинин жаңы алфавити жана татаалдаштырылган жазуу эрежелери сабаттуулук оңой алтаң иш эмес деген көз карашты карманган Константин Юдахиндин жана Игорь Батмановдун долбоорлорунун негизинде түзүлүп калган. Мени жолдош Тыныстановдун үйрөнүүчүлөр эч кандай эмгек каржыбай туруп эле өздөштүрүп ала турган орфографияны бергиси келип жаткандыгы абдан тынчтандырып жатат. Тилекке каршы, бул маселеде жолдош Тыныстанов жалгыз эмес. Мен түрлүү улуттун өкүлдөрүнөн өзүмдүн түзгөн орфографиям тууралуу ар кыл нааразылыктарды угуп жүрөм. Массага өздөштүрүү абдан оор болуп жаткан иш. Аларга төмөндөгүдөй жооп берер элем. Тилекке каршы, сабаттуулугу алфавитти тааныгандан ары жылбаган адамдар үчүн дүйнөдө өздөштүрүшү мүмкүн болгон орфография жок жана болушу да мүмкүн эмес. Демек, орфографияны үйрөнүү зарыл. Биз орфографияны жеңилдетүүгө умтулушубуз керек. Бирок баардык иште болгон сыяктуу эле ашыкча жөнөкөйлөштүрүү коркунучтуу болушу мүмкүн. Ал эми эл аралык жана орусчадан алынган сөздөрдү жана аттарды колдонууда жолдош Касым Тыныстановдун түзөтүүлөр деген эмгегине кирбеген, бирок үстүнөн дагы иштөөгө зарыл болгон Ц, Э, Ё, Ю, Я маселесинде мен төмөндөгүдөй эрежени сунуштаар элем. Ц тамгасы С аркылуу же дайыма Т, С аркылуу берилсин. Ц тамгасы С тамгасынын аркылуу беришине каршы чыккандардын негиздемеси олутсуз. Мисалы, цик деген сөздү кантип жазабыз дегендей. Натыйжада кыргыз тили мурда Тыныстановдун жетекчилиги алдында Чагатайдан латын тамгасына өткөндөгүдөй эркиндиктен кол жууп калган. Азыр латын тамгасына өтүш керек десе, аны батыш таңуулап жаткан долбоордой кабыл алгандар көп. Кыргыз тилинин эркиндиги мына ошол чакта болгон. Бирок анда деле эски кыргыз тилин сүрүп чыгарып, большевиктердин заманына ылайык жаңы жазма кыргыз тилин сиңдирүү аракеттери күч болгон. Эскиче сүйлөгөнгөндөрдү Байманаптын ырчылары кой терисин жамган бөөрлөр деп жектеп, аларды жаңы жаркын жолго салуу иштери катуу жүргөн. Андай тап күрөштүн башында Тыныстанов өзү дагы турган. Эмки сериябызда орус тили менен алакалуу жаңычыл Тыныстановдун эскичил Сагынбайдын манасын кайрадан жаңыча уйкаштыртып жаздыртуу аракети тууралуу баяндап беребиз. Андыктан эмки серияларыбызды дагы көрүңүз. Латын тамгасы кыргыз тилине татынакай кызмат кылып кетсе, анда эмнеге аны кирликке өткөзүш керек болду экен? Нукра кыргыз тилинин өзүнүн төл алфавити 28 гана тамгадан турат. 34 тугуштан турат. Ошону Касым Тыныстанов дагы Ишеналды Молдоке дагы жакшы түшүнгөн. Анан латын графикасынан оруска өтүүдө, кириллицага өтүүдө саясаттын иши болгон ал. Саясат соны сиз айткандай сонун пайдаланып, элдин баары сабаттуулугун өнүктүрүп, сабатсыздыгын жоюп аткан мезгилдерде анан ушу союзда атайын ушундай демилге көтөрүлгөн. Албетте ал демилге Россиядан, Москвадан, Кремльден чыккан, бирок ошол саясаттын эки жүздүүлүгү ушунда ар бир республиканын, ар бир улуттун өзүнүн окумуштууларына биз латынды таштап кириллицага өтүшүбүз керек деп маселе көтөрүп койгон. Мына эки жүздүүлүк ушунда да. Орусча айтканда коварствосы ушунда да. Мына ошону Батманов, Акылбеков, Асылбеков, анан Бакеев дегендер көтөрүп чыкканда 7-8 киши бар. Башында Батманов турган. Башында Юдахин турган. Константин Кузьмич, Игорь Алексеевич Батманов турган. Анан 2-3 кыргызды анткени булардын баары Касым Тыныстанов атылып кеткенден кийин өттүк да. Ал кезектерде Касым жок. Анан булар өрдөк жок жерде сулдук бий болушкандагы Батманов Билерман болгон. Ошондо биздин
тилибизге мүнөздүү болбогон, биздин тилге туура келбеген фонемалык түзүлүштөрдү, тыбыштардын баарын кийирген алфавитке. Ошон үчүн орустардыкын түз 33 тамгасын кошуп, анан биздин ыңды кошуп гана 36 тамга, анан 39 тыбыш деп баштап ордуткан, такыр акылга сыйбаган алфавит кабыл алышкан. Мына ошол алфавиттин азабын мына бүгүнкү күнгө чейин тартып келдик. Биз изилдөө жүргүзүп көрөлү дегенбиз. Изилдөөбүз негизи медиага багытталган, азыркы кыргыз тилдүү медиалардагы тилдин сапаты деген. Бирок аны биз кенен алдык. Анткени биз колдонгон теория ошол бүгүнкү тилдин абалын көрсөтөт да толугураак. Бул абдан комплекстүү маселе экен да. Бир эле медиа эмес, жалпы ошо Советтер Союзу курулгандан берки саясат, ошондогу кырдаалдар бүт баары таасир этиптир да бүгүнкү тилдин абалына. Ошон үчүн биз кененирээк алдык да. Кыргыз тили бай тил, бирок кыргыз адабий тилинин үлгүсү делген Юдахин сөздүккө болгону 30 миңдей эле сөз кирип калды деп каңырыгыбыз түтөп келет. Бирок биз өзүбүз билбей калган сөздөрдүн баарын жокко чыгарып, андай айтылбайт, кыргызда мындай сөз жок, мындай жазылбайт, эзели айтылчу эмес деп бири-бирибизди матап, сөзүбүздү оозубуздан жулуп келебиз. Ошондой ката делген учурдун баарын таанып, бир киши билбей калган сөздүн баарын жокко чыгара берсек, жада калса могу килейген Юдахин сөздүктүн деле тарпы чыгып, бүгүнкү кыргыз тили моорекинде бир чакан дептерге эле батып калчудай. Ошол эле учурда советтик пропаганданын капшыты менен кыргыз тилинин чоң бөлүгү диалектизмдер деп таанылып, моореки Юдахинге кирген кыргыз адабий тилинен өзүнчө каралып калды. Бир тилди экиге бөлүп, адабий тил, диалектизмдер деп кароо орус тилине гана мүнөздүү дешет адистер. Кыргыз тилинин өзүнүн грамматикалык түзүлүшү кыргыз тилинин бөлөк түрк тилдеринен аябай айырмаланат да. Эң байыркы элементтердин баардыгы кыргыз тилинде сакталуу. Лексикалык жактан да, грамматикалык жактан да, анткени кыргыз тилинде сиз айтып аткан биринчиден Сенгармайдын закону, экинчиден фонетикалык принципти колдонгон Касым Тыныстан. Анткени тил кандай айтылса, ошондой жазылыш керек. Ошондо тил болот. Анан биз бул өзү советтер бөлөк өлкөлөрдө бүгүнкү күндө литературный адабий тил деген да түшүнүк жок. Аларды стандартный язык. Бизде Советтер Союзу бөлөк дүйнөлүк лингвистикалык илимден айырмаланып, булар биринчиден адабий тил деген маселени көтөрүшкөн, кеп маданияты деген маселени көтөрүшкөн, анан тилдин диалектология деген маселени көтөрүшкөн. Бөлөк элдерде мындай түшүнүк жок. Диалектология дегенде алар кайсыл эл, кайсыл аймактын адамы кандай сүйлөсө, ошону сүйлөп, ошону жаза беришет. Бизде диалектология деген маселени өзүнчө бөлгөн, адабий тил деген маселени өзүнчө бөлгөн, тил дегенди өзүнчө бөлгөн, жазуу дегенди өзүнчө бөлүп койгон да. Мына биздеги чоң проблема ошондо. Тил болуш үчүн айтылыш керек. Жазылганда, жана да айттым, жазуу бул тилдин көчүрмөсү, жөн гана көчүрмөсү, жансыз көчүрмөсү. Кыргыз тилин орус тилине баш ийдирүүнүн негизги жолу бул анын өзүнүн байыркыдан келаткан үндөштүк мыйзамын сындыруу болгон. Кыргыз тилинде сингармонизм деген мыйзам бар. Бул үндөшүү мыйзамы да. Эгерде кыргыз тилиндеги сөздүн оңгусунда ичке үндүүлөр болсо, ага мүчө уланса, ошол мүчөлөр дагы ичке үндүү болуп, аны менен шайкеш келиш керек да. Мисалы үчүн то деген көптүк мүчө лар да. Тоолар дебестен биз тоолор дейбиз да. Көл, дар дебестен көлдөр дейбиз. Ушул үндөшүү мыйзамы болуп атат. Ушул мыйзам бузулуп атпайбы? Мисалы үчүн кровать, орусча туура эле. Кыргызча аны керебет деп атат да. Биринчи мундада, экинчи мундада деп ичке үндүү келип атат. Демек, бул башка тилден келсе деле, ошону ошол тилде колдонсок деле, айтылышын жагында биздин өзүбүздүн тилге ыңгайлаштырып, ошол үндөшүү мыйзамын колдонгонубуз болуп атат да. Ушул мыйзамды колдонбоо дегенде бүт баардык орус тилдеги сөздөр орус тилинде кандай жазылса ошондой жазылып, кандай айтылса ошондой айтылып калды да. Бул деген ичинен кыргыз тилинин мыйзамдарын бузуу, же болбосо жана кыргыз тилинин элегин
алып салуу деген да. Бул элек деп айтып атат да изилдөөчүлөр. Бул сингармонизм мыйзамы бул кыргыз тилинин элеги. Башка тилден келген сөздөрдү электен өткөрүп, өзүбүзгө ыңгайлаштырып, мыйзамдарга ыңгайлаштырып, анан киргизет деп атат. А биз ушундай мүмкүнчүлүктөн ажырап калдык да. Ошон үчүн азыр биздин эч кимибизге мындай өөнү учурабайт да. Кровать деп айткан. Керебет деп айтса баары чочушат да. Эмне бул артта калганбы, эмне айылдан келген го кровать деп айта албайбы деши мүмкүн да, туура. Эгерде бүгүн өктөбүр деп айта алса азыр баары чалкасынан кетет. Эмне үчүн өктөбүр дешибиз керек? Эмне биз 19-кылымда жашабыз, биз октябрь дешибиз керек дейт да. Ушул нерсе болуп атат да. Бул бир четинен караганда анчалык маанилүү эместей көрүнөт, а бирок бул тилдин өзүн өзү сактоо, башка тышкы таасирлерге туруштук берүү мүмкүнчүлүгүн ажыратып коюп атпайбы? Башкача айтканда, башка тил келип, өзүнүн мыйзамдарын ушул биздин тилге киргизүүгө жол ачып берип коюп атат да. Бул ушул биздин сингармонизм деген жалпы көрөрмандар үчүн сөздөгү тыбыштардын бири-бирине окшошуп айтылышы, бирдейлешип, жакындашып айтылыш. Айтканга жеңил болот. Баурум деп көрдүңбү? Биз кыйналабыз. Биздин сүйлөө аппаратыбыз, сүйлөө органдары ошого көнгөн. Үндү үнсүз болуп айтылганга. Сингармонизм ушул закон. Казактарда бөлөктүлөрдүн бардыгында сингармонизм экинчи муунда жок. Экинчи муундан баштап бузула баштайт. Бизде эгерде сөз жоон үндүү менен биринчи муунда жоон үндүү турса, кийинки уланган мүчөлөрдүн баарына 50-60 тамгадан турган сөз болсо дагы ошол үндүү жоон үндүү менен кетет. Ичкиндүү менен баштаса, ичкиндүү менен кетет. Жумшак үнсүз менен кетсе, жумшак үнсүз менен кетет. Каткалаң үнсүз менен кетсе, каткалаң үнсүз менен кетет. Мына сингармонизм деген ушул. Сөздөгү тубуштардын бири-бирине жакындашып, окшошуп, айтууга ыңгайлаштырылып, айтууга жеңил болушун мындай тескеп турган жакшынакай тилибиздин закону. Ушуну бүгүнкү күндө биздин гана тилде толук сакталат. Казактарда экинчи муунда жок. Ушуну Батманов Совет бийлигине эмне болуп бул каршы келип калды анан? Совет бийлигине каршы келген, орус тилине каршы келди. Ошо жаңы орфографияга эмне үчүн каршы келип калды? Анткени бизде муун өзү анан уңгу сөздөр бар. 5 тиби болгондо өзү нукра. Анан кийин орус сөздөрүндө 3 үнсүз катары келет, 4 үнсүз катары келет. Кыргыз тилинде андай болбойт да. Анан ошондуктан сингармонизмди жоёбуз деп, Батманов менен ушуну Юдакында Юдакын эми ачыктан ачык Батманов чыдап чыккан эмес, бирок ага киши дагы ошо Батмановду акырын колдоп коюп турган. Мына сиздин азыр көтөрүп жүргөн документиңизде жүрөт го каршы. Сингармонизм деген закон. Ал орустарга каршы болгон эле ушул баардыгын орусташтырууга жакындаткан тилибизди биздин элементарный дагы мынтип айтып атпайбы? Орус тилинин жагымдуу таасиринин негизинде кыргыз тилинде Ф, Х, В деген тубуш пайда болду деп. Жок. Тилде тубуш пайда болбойт. Сөз менен өтөт. Жеке турган тубуш пайда болбойт. Ал өтпөйт. Сөз менен өтөт. Кириллике жана орус тилинин ченемдерине негизделген кыргыз тилинин жаңы орфографиясы азыркы кыргыз тилине кандай кызмат кылып жатат? Бизде орфография жазуу эрежеси алфавитке негизделет. Мисалы үчүн бизде Эден экөө бар, эки тетире деп коебуз. Орустардын ээси бул. Анан берки мындай ээ бар. Бул латындын ээси. Анан йоттошкон тамгалар бар. Эден 5 эреже бар. Бир эле ээ тыбышына 5 эреже бар. Мына биздин орфографиябыздын начардыгы ушунда да. Анткени ээ деген, элек деген сөздү, элечек деген сөздү бирдей эле айтасың да. Бирок эки түрдүү жазасың. Сөз башында анан созулма болуп келсе, анан деп ушинтип сөз аягында деп, мен көрдүм, муун көрдүңүзбү? Мына биздин ушул орус тилинин кириллицага толук өтүп кеткенибиздин, ошол тамгаларын толук алганыбыздын кесепети бүгүнкү күндө бир эле ээ тубышына, ээ тамгасына 5 эреже бар. Мисалы үчүн мен өзүм жеке тажрыйбамдан айтсам, мисалы үчүн кыйын сөздөр келип калганда, кол менен жаза албай калганда, анан мындай тилим менен айтып, анан үнүмдү чыгарып, анан үнүмдү угуп жазам да. Анан ошондо мен байкайм да, колум тыгылып калганда көмөкөйүм дагы мындай тыбырчылап кетет да. Анан ошондо сезем, биздин көмөкөйүбүздөгү үн менен колубуз жазган тил эки бөлөк, экөөнүн ортосунда конфликт бар да. Ушуну кандай карайсыз сиз? Сизге бир мисал берейин. Мисалы үчүн тыюу деген сөз, тыюу. Уңгусу тый да,
Анан совет учурундагы жанагы орфографиялык эрежелерге карасаң т анан ю анан у деп жазылып калып атат, тю деп. Бул эми эреже да. Эреже деген бул абдан чоң нерсе да. Бул деген бүт элди жазуунун бир түрүнө макул кылдырат да. Эми баарыбыз тю деп жазабыз да. Анан абдан көп каталар ушуга кетет. Тыю деп эрежени канча окуса деле ты у деп жазып алышат. Йоттошкон тамгаларга ар бирине 5тен 4тен эреже бар. Мындай болгондо мындай болот, теңдей болгондо. Эгер ушунун баарын алып салсак, эрежебиздин да саны азаят. Ошон үчүн эрежени сактап кала албай атышпайбы, жана көп болуп кетип, 50, 60, 70, 80 пункттан болуп кетип. Анан бүгүнкү күндө сабатсыз жазып атканыбыздын баардыгы ушунда. Мисалы үчүн кой оюн, той оюн, сой оюн дегендерди умумча ажырата албайсың. Ортосын бере албайсың. Йоттошкон тамгаларга кантип бересиң? Орустардын дагы бир кара өзгөйлүгү ушунда. Өздөрү майор деп жазат, район деп жазат, йоттоштурбай. Кыргызды Юдахим менен Батманов йоттоштуруп жазат. Жазгыла деп кой оюн дегенди йоттоштуруп жазылды. Мына биздин орфографиябыздагы чоң кемчилик, өксүк, тилибизди бузуп атканы, Түгөлбай атабыздын айтканы барга, биздин кыргыз тилибиз бош чыйратылган кылар кандай болуп болбурап жаман болуп баратат деп айткан ушундан да. Мына биздеги мен айтканым ушул алфавит жакшы түзүлсө, орфография жакшы болот. Эгерде алфавитибиз жаман түзүлсө, анда орфографиябыздагы жаман болот, сабатсыздыгыбыз өрчүй берет, сабаттуу болбой калабыз. Мына бүгүнкү күндө министриңди айт, депутаттарыңды айт, биларман болуп жүргөндөрүңдү айт, жаза алышпайт. Сабаттуу болуш дегенде атай эле татаалдаштырып, аны ошол орусча сүйлөй албаган, жаза албаган, жаңы эрежени колдоно албагандарга каршы курал катары колдонуш үчүн атайын кылынган саясатпы дегенде ой кетет экен да. Ой кетпей эле ошондой саясат. Бул маселе мына айтып атпаймынбы? Советтер Союзу өзүнчө мамлекет болуп курулганда таптык мамлекет болгон. Таптык маңыздагы мамлекет болгон. Бул биринчи багыт. Экинчи стратегиялык багыты булар бөлөк элдерди орустардан төмөн кармап туруш керек болгон. Маданий жактан, саясий жактан, бардык экономикалык жактан, бардык жактан төмөн кармап туруш керек болгон. Мына башкасын жөнүнө кой. Өзүң айттың азыр. Орусча жаза албасаң, орусча сүйлөй албасаң сен эч ким эмессиң. Туурабы? А бирок орустардын өздөрү сабатсыз болуп атпайбы? Орустардын бүгүн эң мыктысы сабатсыз жазат. Эң мыктысы анткени булардын тилинде биздикиндей чоң мындай грамматикалык закондор жок. Билип ал деп коет. Жаттап ал, билип ал, үйрөнүп ал. Бул ушундай деп эле коюшат. Кыргыз тилиндеги ар бир өзгөрүштү мейли грамматикалык жактан, мейли фонетикалык жактан болгон өзгөрүштүн лингвистикалык негиздемеси бар. Айтылган, мындай болгон үчүн мындай болду деп. Орустарда мындай жок. Мына ушул эки багыт, стратегиялык багыт бизди Советтер Союзунда элди, жалпы элди орустардан жогору чыгарбоонун амалы катары жана сиз айтып аткан татаалдашкан орустардын өзүнүн мына бүгүнкү күндө өздөрү сабатсыз жазышат орустар, мыктылары. Анан ушул саясатты жүргүзүшкөн. Муну биздин түшүнгөн мыктылар протест кылышкан, ошолорду жасагысы келген эмес. Бирок ошол идеяны жүргүзгөн эки жүздүүлөр, анан да жүзү каралар көп болгон да бизде. Мына ошолордун бири тилде, мен башкасын билбейм. Башкасын айтсам билбей туруп айткан болом. Мен тилде ушуну жүргүзгөн Юдахим менен Батманов болгон. Ана ошого кошулган кыргыздар болгон. Мына Касым Тынстанып камалып кеткенден кийин баягы жамгырдан кийинки козгарындай болуп канчалаган китептер, мурда китеп жазганды билбегендер китеп жазып чыгарышпы. Анткени Касыкемдикин алып алышып, Касымдын кол жазмаларын алып кетишип, ошону кийин китеп кылып чыгарды. Мисалы үчүн Игорь Алексеевич Батманов Касым Тынстанып 1 августта кармалганда, кечинде үйүнө КГБ барганда понятой болгон. 3 кишинин бири болуп барып, бүт кол жазмасын алып кеткен. Анан Касыкем атылгандан 39-40-жылы кыргыз грамматика, кыргызский язык деп жука 3 китепти чыгарды Батманов атынан. Касымдын кол жазмасы. Мен ушинтип эле айтам. Андан кийин биздин айрым окумуштуулар ага сен грамматика жазбай, бул Касымдыкы мисалдары жүрөт, логикасы турат. Ошондон кийин ал киши грамматикадан качты. Грамматика жазбай, энсе жазмасын өтүп кетти. Көрдүңүзбү? Ушундай замандар болду. Бул эми саясат. Саясаттын курмандыгы болгондор да булар. Тилибиз дагы, мыктыларыбыз да саясаттын курмандыгы болгон. Бизде
өзүбүзгө улут катары ишенбөөчүлүк ушунчалык өнүккөн, кыргызга орусча айтпасаң ишенбейт деген Салижан Жигитовдун азил сөзү турмуш чындыгы болуп калды. Биз азыр устайыз десек дагы орустан устайыз дейбиз. Жада калса өз атыбызды дагы паспортко орусча жазгыбыз келет. Кыргыздардын ат деген бул абдан нерсе да кайсы тилде болбосун. Биз ал үчүн бизде өзүбүздүн тыбыштарыбызга ылайык düşөн деп айтабыз, же болбосо өктөм деп айтабыз. Ушул нерселерди дагы эми үй деп айтпастан, жанагындай прогрессивдүү болушу үчүн юону кошуш керек дейт да. Өнү юга алмаштырыш керек, үнү юга. Ошон үчүн бизде белгилүү биринчи мугалим Дүйшөнүн атын Дюшен деп айтып калды, же болбосо Кайыргүл деп айтып калды. Мисалы үчүн Айгүлдөрдүн баары азыр Айгүл деп айтканды жактырышат да, Айгүл эмес, Айгүл. Бул аттарга чейин жетти да. Анан сиз билесиз, мисалы үчүн кыргызча эле аты бар, Кочкорду деле бүгүн Кочкорду Качкорка деп айтат да, туурабы? Аксуйка деп айтат. Ошол нерсе, ошол биздин тилдик мыйзамдарды бузуунун эсебинен келип атпайбы? Тилди бузуу болгондо да норой кийилгишүү болуп атат да тилге. Бул бир нерсеси. Эми лексикалык деңгээлде айтканда, жанагы орус тилинен келген сөздөр өзгөртүүсүз кирсин дегенде, кандайдыр бир кыргыз тилине чоң сырттан келе турган сөздөргө эшикти ачып койгондой болуп калды да. Анткени орус тилдеги сөздөр агып эле эч кандай эрежесиз эле кире бериш керек деген болуп атат. Тилдин лексикасын толтуруучу бир гана булак болуп калып атат. Орус тилиндеги сөздөр болуп калып атат да. Ошол эле убакта кыргыз тилинин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ар бир тилдин өзүнүн ресурсу бар. Өз эки тилден, диалекттерден кириш керек да. Андай иштебей калып атат да. Кыргыз Республикасы эгемендик алганы орфографиясын өзгөртүү аракеттери болбой койгон жок. Бирок ал аракет ийгиликке жеткен жок. 33 жыл, 70 жыл башыңа сиңген нерсени 33 жылда чыгарып салыш өтө озок экен. Жана да айтпадымбы? Туура эмес нерсени баштан кетириш азап. Башың пустой болсо, жаңы нерсени кийиш жеңил. Жаңы үйдү эски үйдү бузуп, жаңы үй салган жакшыбы же таза жерге, эски үй жок жерге жаңы үй салган жакшыбы? Мына так ушундай көрүнүш да. Анан бул дагы эле орустардын саясаты болгон. Анткени жанагы биздин тилде орфографияда турбайбы? Орус тилинен жана орус тили аркылуу башка тилдерден кирген сөздөр орус орфографиясында жазылат деген эрежени батмановдор ийирген. Мына ушул бул бомба замедленного действия да биздин тилди өлтүргөн эреже ушул болгон. Эки эреже болгон да. Анан ошонун бири ушул. Ошондуктан 33 жылда элементарный өзүңдүн атыңды оңдоп жаза албай атпайбы бүгүн? Тилди кой. Биз ошого көнгөнбүз. Биздин элдин сабатсыздыгы, биздин элдин начардыгы, биздин элдин патриоттук сезиминин жоктугу, намысынын арынын жоктугу болгондо ушул бөлөк маселе жок бул жерде. Анан мисалы үчүн азыр жана паспорттарды айтып калдым, аттардын туура эмес жазылышычы. Эми мисалы үчүн макул ал кезде паспортту үстөлдөрдө, паспорт берген жерде орус тилдүүлөр иштептир. Эми бүгүнкү күндө биздин ошо жана каттоо кызматында кыргыздар эле иштеп атат да. Анан эмне болуп, мен бул жерде суроомдун маңызы мындайга. Эмне үчүн мамлекет өзүнө ошол жоопкерчиликти албайт? Мамлекет башкаларды сындайт, бирок өзү берип аткан паспортту туура жазып чыгара албайт. Аттары не бал элдин аты. Эми мындай да. А жерде конкреттүү мамлекет деген абстрактуу түшүнүк да мындай. Сен, мен баарыбыз ошо мамлекетке киребиз да. А жерде сен отурасың, же мен отурам. Жазып аткан киши сабатсыз. Патриоттук духу жок. Мына мен орус мектебине барчы, орус класстарына. Бир орус жок, бүт баары орусча окутат. Жалаң кыргыз отурат, орус классында отурат. 8 класс болуп. Так ушундай абал ошол жерлерде да бар. Кыргыздар азыр биз маңкурттуктан кутула албай атабыз дагы. Муну сен туура түшүн Чоройбек. Мен ушундай эле мындай орой айтканды жакшы көрөм да. Бүгүнкү күндө кыргыз маңкурттуктан кутула албай атат. Мына мунун көрүнүшү мектептерде орус класстын көптүгү. Бүт кыргыз отурат, бир орус жок, баары орус мектепке кирген. Мына ошол көрүнүш баардык жерде бар. Мына мен тил комиссиясында турганда көрдүм. Ак үйдө бүт баардык компьютерге орусча текст коюп койгон. Болванка кылып. Ошону айдай беришет экен, фамилиясын, анан числосын өзгөртүп койду. Анан ошону сындырдым да мен белгилүү деңгээлде. Бүт баарын 300 кишинин администрациясын чогултуп алып 2 саат уяткардым, намысына тийдим, уруштум, кайра мактадым. Ушинтип иштеш керек. Мына бүгүнкү күндө кыргыздар айтат, маңкурттан кутула элек.
Ооба, бул негизги суроолор. Эмне үчүн биз дайым эле Советтер Союзун күнөөлөп келебиз, ал система кулаганына 30 жыл болду. Эмне үчүн дагы эле биз ушул таасирден кутула албайбыз дешет да. Мен айтат элем, деги эле ошо колониялык саясатта анын таасири абдан узакка созулат экен да. Колония өзү бүтсө деле анын таасири кала берет экен. Бул аң сезимде калат экен да. Реалдуу турмушта жок. Бул система иштебейт, бирок аң сезимибизде кала берет экен да. Ошентип, учурунда тилибизге болгон орой кийлигишүү, анын байыркыдан келаткан сүйлөө ыргактарын бузуп, бөтөн тилдин эрежелерине баш ийдирип, өз алдынча өнүгүү жолун бузуп, узак жылдарга тилибизди тушап кетти. Биз өз алдыбызча башка тилдер менен алака түзүүдөн калып, баарына орус тилин ортомчу кылгандан дагы деле баш тарта албай келебиз. Бул баян менен кыргыз тилинин орусташуусуна арналган тасмаларыбыздын сериясын баштап турабыз. Эмки серияларыбызда Сагынбай Жомокчу менен Тыныстановдун чыры, байыркы кыргыз жазмасы кантип Орхон Энисей жазмасы аталып калганы, Юдайхин сөздүктүн көмүскөдө калган авторлору, Муканбаевдин диалектизмдер сөздүгүнүн татаал тагдыры, кыргыздын жер суу аталыштарынын орусча болуп келе жатышы кандай маселе жаратат, деги эле кыргыз тилинин орусташуусу жан дүйнөбүзгө кандай таасир берип жатканы тууралуу баяндап беребиз. Биз менен болуңуз, кийинки серияларыбызды дагы көрүңүз, эсенчиликте туруңуз.